Эфирде телегүзөт программасы, студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ушул дем алыш күндөрү спирт ичимдигин ичип алып рулга отурган ондогон айдоочулар кармалды. Эми аларды айдоочулук укуктарынан ажыратуу боюнча соттун чечими күтүп турат. Ма 40 күндүк чыгат да. Мен айттым, ачык эле айттым, февралда башына доскелер менен чеккем да. Болду. Республикалык наркология борборундагы көрүнүш. Бул жерде кечки саат 9-дан таңкы 6-га чейин мас айдоочулардан жана ичип алып коомдук тартипти бузгандардан дээрлик кезек бошобойт. Мен пьяный такси алып келген. Ошо алып келген менен турабыз. Ичип кармалып, анысы аз келгенсип, милиция кызматкерлерин коркуткан жарандын жоруктары. Кармала мен формачан турам. Жигит итагыда жакалаганың жетет. Ошондой эле өткөн апта ичинде пара алып жаткан жеринен бир катар мамлекеттик кызматкерлер колго түштү. Коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү өлкөдө кандай жыйынтык берип жатат? Бүгүнкү программада сөз кылабыз. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 2-жума катары менен Борбор калаада рульда аталышындагы рейд өткөрдү. Иш-чаранын негизги максаты майрам жана дем алыш күндөрү мас абалында рульга отурган айдоочуларды аныктоо. Ошого катары эле шаардыктардын тынчтыгын бузуп, жол эрежесин одоно бузган айдоочуларга карата чара көрүү. Принципиалдуу карап, барын мыйзам чегинде протокол түзүп, мыйзам жол берген кезде барына айып короого түзүүгө зарылчылык болот. Андан тышкары өздүк коопсуздук барыңыздар куралчансыңар. Өздүк коопсуздук сөзсүз сакталыш керек. Жол коопсуздук кызматкерлеринин даярдыгы текшерилип, рейдти өткөрүү планы тагайтылган соң, милициянын кайгылуу кызматы Борбор калаанын 4 районуна бөлүнүп чыгып кетишти. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын атайын рейди кеч киргенден тартып таң атканга чейин уланат. Рейдтин биринчи күнү кызматкерлер Борбор калаанын көчөлөрүнө чыгаар менен эле мас болуп алып машина айдагандар колго түшө баштады. Республикалык наркология борборунун анализ алуучу бөлмөсү 1 сааттын ичинде эле мас айдоочуларга толуп калды. Бул жерде кечки 9-дан таңкы 6-га чейин мас айдоочулардан жана ичип алып коомдук тартипти бузгандардан дээрлик кезек бошобойт. 21 февраль кечки саат 10 чамасында мына ушул ак түстөгү жол тандабас Анкара көчөсүндөгү май куюучу жайлардын биринен кармалган. Айдоочу жол коопсуздук кызматкерлеринен качууга аракет кылып, бирок кайгылуу кызматы унаа ичиндегилердин мындай аракетине жол берген эмес. Айдоочунун мас же соо экенин аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алып келишти. Рульда мына ушул айым болгон. Наркология борборуна келген соңда жанында өздүгүн тактоочу тиешелүү документтери жок болгондуктан текшерүүгө алып кирүү аракети да бир топ машакаттар менен коштолду. Жарым саат өтүп өтпөй тааныштары келип, Республикалык наркология борборунун оозунда топтолуп турушту. Акыры бул жарандын өздүгү такталып, наркология борборуна текшерүүгө киргизилди. Көрсө бул айым буга чейин дагы мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн кармалып, наркология борборунан текшерүүдөн өткөн экен. Былтыр 9 мартта жол кызматкерлеринин колуна түшүп, түнкү саат 2:32-де мас экендиги аныкталганы боюнча маалыматтар наркология борборунун базасында сакталып турган. Бул жолу дагы айдоочунун спирт ичимдигин ичкени, мас болуп алып унаа башкарып жүргөнү аныкталып, тиешелүү протокол толтурулган соң унаасы айып короого киргизилди. Ал эми протокол айдоочуну айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча өтүнмө менен Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. 7 апрель Горький көчөсүнөн. Жарым саат 40 мүнөт мурун. Азыркы учурда мас абалында унаа башкаргандар үчүн жаза эгер спирт ичимдигин ичип биринчи жолу кармалса, соттун чечими менен 1 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ал эми экинчи жолу колго түшкөндөр айдоочулук укугунан 3 жылга ажыратылат. Ал эми мастарга карата айып пул салуу азыркы мыйзамда каралган эмес. Андыктан алар айыбын төлөп, андан ары унаа башкарып жүрө берет деген жок. Бирок жогорудагы окуя көрсөткөндөй, айрым жарандардын айдоочулук күбөлүгү жок деле, унаа башкарып жүргөн учурлары жок эмес. Көп деп да айтса болот. Ал эми мына бул Дэу Нексия үлгүсүндөгү автоунаанын ээси баңгизат колдонуп алып унаа айдап,
Анын кесепетинен Борбор калаадагы кафелердин биринин алдынан кичинекей кызды сүзүп алган. Бул тууралуу арыз дароо 102 ыкчам номуруна түшүп, милиция кызматкерлери шектүүнү Республикалык наркология борборуна алып келишкен. Бул жерде айдоочу күнөөсүн мойнуна албай жатты. Бирок дарыгерлер 2 жолу кайталап анализ алып, айдоочунун баңгизат колдонгонун аныкташты. Айке парковкада болчумун. Парковкадан машина турган болчу. Айтты артка айда депчи. Мен киргендечи. Артка айда деди. Артка айдап барып эки жактан карасам, машина турат го машина. Алар деди, чтоб не зацепить, да? Выезжал и звук тук деген. Думал, что машину ударил. Выхожу, там кыз да, кичинекей. Сен азыр биякта наркотик колдонуп алган деп Жок, чыгарып атпайбы азыр? Жок, айке вообще клянусь, эркекче нанус. Ошол жакта бир эмес эки тест көрдүң, эки тест. Мойнуңа албайсыңбы? Жок, айке бир ай муну, бир ай дейм, мага айт 40 күндүк чыгат да. Мен айттым, ачык эле айттым, февралда башына доскелер менен чеккем да. Болду. А после этого айке мен кантип атайын телеграмга кирип неметпейм да, эркекче элечи. Телеграм текшеріңіз дажычы. Айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Ал эми жол кырсыгына кириптер болуп, адамды сүзгөндүгү боюнча иштерине юридикалык баа берүү үчүн документтер тиешелүү ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Республикалык наркология борборунун мас айдоочуларды аныктоо бөлүмүнүн иши таң атканга чейин токтобойт. Айрыкча дем алыш күндөрү узун кезек болуп жатты. Басымдуу бөлүгү спирт ичимдигин ичип, же баңгизат колдонуп унаа башкаргандар. Мындан сырткары мас абалында коомдук тартипти бузуп, бейбаштык кылып, шаардыктардын тынчын алган окуялар бар. Биз наркология борборунда иштеп жаткан учурда милициянын кайгуул кызматы рация менен Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө кошумча күч керек экенин айтып, кызматкерлерди чакырышты. Кайгуул милиция биздин чыгармачыл топ менен бирге бөлүмдүн алдына барган учурда мас абалындагы жаран милиция кызматкерлерин коркутуп жатыптыр. Биз барган учурда ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн ага тескөөчүсү менен маселени сүйлөшүп чечүүгө аракет жасап жаткан экен. Анысынан майнап чыккан жок. Бирок бул жаранга протокол толтуруу аракети бир топ түйшүктү жаратты. Мен форма чалып турам. Жигит итагыла жакалаганың жетер. Тергөөчүнүн бөлмөсүндө бир топко чейин сүйлөшүүлөр жүрдү. Бирок талап ушундай деп ишине видеокамераны киргизишкен жок. Ички иштер бөлүмүнөн чыккандан кийин кармалган жаранды Республикалык наркология борборуна алып кетишмек. Бирок бул жерде кармалган жарандын досу деп жатышкан бир адам милиция кызматкерлеринин унаасын айдатпай, дагы бир топко убара кылды. Акыры экөө тең наркология борборуна жеткирилип, мас экендиктери расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулду. Андан ары бул эки жарандын кыймыл аракетине тиешелүү баа берүү үчүн материалдар Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Келип алып туруп биз бир-эки жолу эскерткенге баш ийбей сөгүнүп, сагынып, жаман сөздөр менен, уят сөздөр менен сөккөнүмөн, ошон үчүн алып келип, бул жактан наркологиядан өткөрүп, майда бейбаштык менен алып барып, Прокуратуранын кызматкерлери экени аныкталды. Эми ошентип айтылып атат азыр прокуратуранын кызматкерлери экен деп. Биз аны так айтып бере албайбыз азыр. Эртең тергөө тактап берет. Эми коррупция маселесине токтолобуз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сот аткаруучулар системасындагы коррупциялык схемага бөгөт коюшту. Сот тутумундагы коррупцияга каршы күрөшүү багытында аткарылып жаткан иштердин алкагында Бишкек шаарынын Ленин райондук соттук аткаруучулар кызматынын айрым кызматкерлери тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Тергөө аныктагандай, сот аткаруучулар жеке кызыкчылыктарын көздөп, мыйзамсыз кирешелерди алуу максатында процессти создуктуруп, мыйзамсыз акчалай сыйлык берилмейинче өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарышкан эмес. Козголгон кылмыш ишинин негизинде аталган кызматкерлер Кылмыш жаза кодексинин 337 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Сот аткаруучуларды атайын кызматтын өкүлдөрү жыйын болуп жаткан жерден кармап алып кетишти.
Баткен облустук ооруканасынын директорунун орун басары жана лаборанты кармалды. Алар узак убакыт бою рентген аппаратынын кызматы үчүн жарандардан мыйзамсыз акча алышкандыгы аныкталды. Атайын кызматтан билдиришкендей, Баткен облустук ооруканасынын директорунун орун басары менен лаборанты Саламаттыкты сактоо министринин жарандарды медициналык санитардык жардам менен камсыз кылуунун мамлекеттик кепилдиктеринин программасын бекитүү жөнүндө буйругун бузуу менен узак убакыт бою жеке байуу максатында жарандардан рентген аппаратынын кызматы үчүн акча чогултуп келишкен. Рентген аппаратынын баасы түрүнө жараша 291 сомдон 496 сомго чейин болгон. Кармалган жарандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Өзбекстан Республикасына күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди контрабандалык жол менен ташып жаткан кылмыштуу топ кармалды. Ички иштер министрлиги Кара Суу районунун прокуратурасы менен биргеликте жүргүзгөн операциянын алкагында укук коргоо органдары коңшу мамлекетке дары-дармектерди мыйзамсыз жүгүртүүгө катышы бар делген 7 адамды кармашкан. Алар Ош шаарынын, Кара Суу районунун жана Кара Суу шаарынын, ошондой эле Кара Суу районунун Октябрь айылынын тургундары болушкан. Кылмыштуу топтун өкүлдөрүнөн рецепт менен гана сатылууга уруксат берилген күчтүү таасир этүүчү дары-дармектердин чоң партиясы алынган. Алардын жалпы баасы 5,5 миллион сомдон ашат. Ушул тапта соттук медициналык экспертизалар дайындалып, кылмыштуу схеманын башка катышуучуларын аныктоо жана контрабандалык дары-дармектерди ташып келүү каналдарын табуу боюнча ыкчам иш-чаралар улантылууда. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов болдум. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.